Ağızды bilesinger bizge bir tuğanday oldu da biz beni pastayana katışıp durdu. Жалпақташқа шейін барып келді. Біздің елдің шартын көріп келді. Мектептерімізді көріп келді. Абдан қатты әрекеттерді қылды. Өзіңер біліп, Ноқат білімханасы дегенді азыр бүт республика билет. Оқушылар аябай жақсы. Дүниелік аренада оқып атқандар онан көп. Дүниелік аренада илимпоз болғаны мұнан көп. Шуны дағы еліміз шын айтқанда анча-мынча баяғы омал төкмөл дүниеде жақсылықтарды байқай қалды келе. Турасын айтыш керек. Мына азыркы заманда әрбір деталды, әрбір кишинин эмгегин биздин мамлекет да байкап атат. Мына бүгүнкү күнү агабызды жакында Кыргыз элинин эмгек баатыры деген наам алды туугандар. Акабызды дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз, Кудай кааласа. Барып алыңа ака. Şu дайым ушундай биздин катарыбызда уже баатыр бар. Баштыккы мындан да күчтүүбүз, Кудай кааласа. Бар балың екен. Бар биздин айдан болуп калган экен. Ошондон ошол жактан үйлөнүп келишти 5-6 жыл болчу. Эми ошолордун бирөөсү бир жеңебиз бар да Митал деген мен аяш экен болот. Кичине шогураак. Анан бир жеңебиз менен ошол Кубандын бир тууган эжеси экен. Кийин билдик биздин айыл ошондо өтө мындай карапайым айыл, жол жок, машина каттабайт. Силердин айдан арттараак элек, ошондой деңгээлде. Ошондой болчу, чынында эле. Анан бул киши менен кийин биз эми аяк биякта окудук дегендей Бишкекте перестройкадан кийин биз Кыргызстанды башка нукка бурабыз дедик да. Мына квартиралап жашадык да биз баарыбыз. Татардын үйүндө, уйгурдун үйүндө, орустун үйүндө каалаган күнү айдап чыкса эле. Фрунзеде 7% Кыргыз бар эле. Биз академияда иштейдик, пропискабыз жок. Ар бир айда бир жолу иштен кет деп келип кууп турат эле да. Ушунчалык запкы чеккен Кыргыздын интеллигенциясы ушинтип калыптанган. Ошо Кара Кыргыз автоном областы башталганда Тыныстаныптар да ушундай жашоодо жашаган. Арабаев дагы. Кыскасы ошо түптөгөн эл зарлаган. Hiç kim keldigen emez buna Bişbek'teybi, Frunze'deybi. Keldigen emez. Kelgenini kurup duruşkan. Zaman oşonday olgan. Oşoların en çoğun zaman işi ülkünde olgan. Bilesinger da. 200-300 bin kişini jönöz alpar. Buna Hüseyin Kuş'un bir kaptallarında, Kakşaltoğlu'nda butağa koyup atkan buna emide Moskova rayonunda. Oşonda жаңғы алаш дегенді қазақ қырғыздар аралашып түзген ұйымда бұл улуттық боштондук кыймылыны, интеллигенцияны түптөбүз деген кыймыл болгонда ошону түптөгөн негизинен ошол зарлап түптөгөн маалда ушуну кыялданышкан. Урпактарыбыз бир күн чыгып эркин биздин жолду жолдойбу экен деген. Биз менен көп жылдан бери Кыргызстандын баардык жерине барганыбыз менен насип кылып Кубан менен анан катар тойчу ошол биздин Москвада отуруп тамак жеп атып мен эми 20-дан бир жашайт Москвада, билесиңердер ба? Мигранттарыбыз өтө кыйын акыбалда. Ошол жерде отуруп ысык тамак жеп атып тамагыман ушул ысык тамак өтпөйт. Менин билим кылган мугалимдерим не болуп атты экен? Булар үйдөгү балдарга ундан таңкысмаал болчу 95-жылдарда бул. Ошондо ушундай кыйналып атат, мен курсагым ток отурам деп өзүнчө толкунданып эссе жазыптыр да, окуп мен ана жерге көчүрүп жүрдүм мен мындай. Жүрөгүңө аябай таасир берет да. Ошондо эжекеси агайым неге ошо эжеке агайына ошентип атат? Себеби билимканадагы мугалимдер биздин 250 бала болсо, ошонун 125-ü сырттан келет. Сырттан келген дагы бирөө койчунун баласы, бирөө трактористтин баласы, бирөө иши жок бирөөнүн баласы. Анан биз башында мен установкам ушундай эле жөнөкөй гана кишинин балдарына, мисалы үчүн бал баарына 80 балдан болуп калса, тандаганда 70 балы бар, бечара адамдын баласын тандагыла деп турам да, ошону алгыла. Булар калганын анан кийин колуңардан келгенде ушуну өздөрү кирип алат бул жерге. Ошол кыйналып Баткенден, Жалал Абадтын ар жеринен, Бишкектен баргандардан
ошол эң кыйналгандарын тандаганга үйрөткөнбүз. Анан эжекелерибиз ошон үчүн үйдө өздөрүнүн 5-6 баласы бар. Үйдө нан жабат тандырга эжекелерибиз биздин обычный эле эжеке акайылда. Нан жапканда ысык нанды биринчи балдарга берет го. Булар биз биринчи ысык чыккан нанды билимканадагы баягы 125 капка берет да. Мунун башында ошентип айтып жүрүп үйрөтүп алганбыз, билбейм мен кантип бул инсап берди. Казанга тамак кылып атса, ушунун жарымыны ошо келген балдарга алып барат да. Анан бир ушу 89-жылы статус алсак, 91-жылы мен ушул 90-жылдары эми эгемендүүлүк келди да. Эгемендүүлүк келгенде биздин менен чогуу иштегендердин көбү Ак үйдө аппаратта иштеп калышты. Жазган сызганды билген, англисче, орусча билгендер эсептелүү болгон да азыр көп эме. Баарыбыз ошол жерде кызматташып жүрүп, анан ушуларга ошону түшүндүрүп айттым да. Бир жолу айтсам айтты, мына Ак үйдүн ичинде ашкана бар. Ошол жерден 1,5 тонна шекерди секреттин ичасынын начальниги, анан соц отделдин начальниги желкесине көтөрүп, алып чыгып, машинага салып жүктөп беришти ноокатка. Булар Ак үйдүн чиновниктери, ал жоопкерчилик менен алар камап койсо болот. Бирок ошону түшүнүү менен эч кимибиз ошолорду кармап кой деген жок да. Ушундай баягы түшүндүргөнүңүздө ошондой деңгээлге жетип калат экен да. Ошондон ата-энелерибиз биздики 125 сырттан келет да. Жатаганда жаткан. Бул дайым туруктуу цифра, 125-130 төгөрөгүндө. Калганы биздин айылдан болот. Биздин айыл деген өзү Алымбек жаткан учурунда биздин айылга статус бергенде Ноокат районунун жарымын эле ошол Кара Ташка деп жазып берген эмеге. Жана күбөлүгүнө. Азыр Кызыл Китеп деп коет го. Кийин ал ондогон колхозго бөлүнүп кетти. Анан кийин ошентип баягы балдардын ата-энелеринен келип кеткиле, балдарыңар эмне жеп атат көрүп койгула деймин да. Мынантип түндүк жактан Ак үйдүн ичидеги 1,5 тонна шакарды ол эми өкмөттүн ичинде чатак иш да, уурушулук дегенде статья коюп койсо болот. Шунун желкеси менен коркпой менин сөзүм үчүн көтөрүп чыгып салып беришти да. А силер болсо үйүңөрдө тамак жеп отурасыңар дейм да 123 ата-энесиге. Анан чайыңар бар, şu baldarыңар не жеп аткан үчүн кызыкпайсыңар дедим да. Жаткан жерде тамчы танып турат. Отуруп окуган жери тар. Ошон көп талаптар. Бир гана нерсе бар. Бу тазалык, жүрөктүн тазалыгын үйрөтөбүз биз. Шундай тунук балдар, жакшы окуган балдар да. Шуларга кантип аталасыздар, şu бир кесе аталаңардын жарымын балаңар жеш керек эле. Бирок жебей атпайбы? Силер үчүн şu bir kese atalarыңарды бербейсиңер шуларга дедим да. Үчүн ал силердин бала эмеспи дедим да. Үчүн антесиңер десек эми үйдө казанга атала кылып атканда бир чөмүч сууну куюп берсек, анан бир кесе атала көп болот да, балабыз дейт. Бирок ал сөз ошондой. Бирок балаңар бир жерде өкмөт 3 сом берет эле интернеткачы. 3 сомго эмнени бересиз? Эч нерсе жетпей ушту мисалы. Атасы мага алып келип берген. Анын атасы колдо жок, ол Өзбекстанга комбайн минет да. Өзбекстан бир жылда бир доход берет экен да. Ошол маалда буудай алып келем дейт да. Мейли ага чейин сиз кароол болуп кутулуп коюң дедим да. Анан кароол болот. Кароолубуз биздин Ажыбай деген аксакал. Ажыбай деген аксакал намазкан аксакал. Ошондо 80ге жакындап калган. Аны элде Ажыбай мышык деп коет. Баскан жерин бир чык басат да. Аны окуучулардын ар биринин үстүн ачкы жабат. Баягы путу-суту түшүп калбасын аны жабат. Ушинтип баягы жатаканабыз менен окуган жерибиз бир да, коридор. Коридор узунан баягы киши коридордун төрүндө жатыптыр жаңы комбайнерчү. Жатса бир убакта шытыр деген экен. Балдардан уккан экен да бу жердин азыткысы бар дегенчи. Анан бул домовой бар депчи. Анан тура калып азыткесине түшүптүр да. Аксакал эле киши болбосо 70ке чыгып бар. Ошондон коркуп анан баягы коридордун наркы учунда жаткан экен. Шырык дегенде анан жөнөптүр да. Коридор бүтпөйт дейт. Кегиче оозу учук басып кетти. Ооз ачылбай калды. Саар кесем ооз ачылбайт а кишинин. Комбайнер. Анан ошентип мен айттым аксакал ушундай дедим.
Bu yerде azıtkı жоқ, ең нашар азыtkı менмін дедім bu yerде. Бұл түні күні келе берем. Bu Hacıbay Aksakal көрсе намазға тұрған екен. Намаз оқып келгенше ешікті сырттан жауып, балдардың жоопкерчилиги бар да. Ошентип анан кеткен екен да. Ошентип бұл методты мен билбейт элем. Бұл америкалыктардын аты боюнча фандрайзер деп коет экен. Ошол методиканы дүйнөдө колдонушкан экен. Анан мына Проонун жетекчиси бар Илин деген, анан Counterpart Consortium деген Американ уюму муну миш-миштен угуп анан мага барышты да. Анан fundraising по Мама Юсупов деп англисче жазышып, анан Африка өлкөлөрүнө жаңы Илин менен дагы бир кыргыз Эжеке Кадыркулова деген бар да, Африкага которулганда бул метод fundraisingга билимганада Мама Юсуповдун Африка өлкөлөрүндө пайдаланышыптыр. Counterpart Consortium америкалык. Алар Американын штатында буквально былтыры дагы сөз болуп, эки штатында ошол нерсени киргизип атабыз дейт. Илимий жетекчи деген ошондо. Башта айтканда мен мурда ойлочу элем да, Америка өнүккөн өлкө дагы бизден эч нерсени үйрөнбөйт депчи. Көрсө бизден үйрөнчү нерсебиз көп экен да, элементардык фандрайзингти мына эл аралык уюмдар ошону колдонуп кетти. Муну биздин үчүн биздин 2360 мектепке колдонсок болбойт. Болот. Ошону билин силер колдонуп атасыңар. Куан жаман көрүнүп, жакшы көрүнүп айтып 5-10 сомдарды алып атат. Ошол анан америкалыктар мага айтып атпайбы? Билесизби де дүйнөдөгү эң кыйын иш эмне деп. Жаныңдагы акыркы $1 бериш жаман кыйын дейт. Жаның кошо чыгып кетет деп сону берип аткан дейт. Ошо жаның чыкканды жеңсең дейт, сен дүйнөнүн королусуң дейт да. Көрдүңүздөр, америкалыктар ошону үйрөтүп алышыптыр да. Акыркы $1 каяктагы Африканын бирөөсүнө берет экен да. Се ата бабалары биз жакты соргон алар. Баары жок ташып кеткен. Бүгүн небере чеберелери дүйнөгө ошондой жардам бергенди билген үчүн ошол метод фандрайзингга деген биздин айылдагы нерсени алар үчүн жаңылык болуптур да. Ушундай курьезный случай деп коет орустарда. Билимканада муну айтып отурсак жомоктор көп да. Ошону эми мен силерге бир көз илме менен айттым. Эми Нургазы айткандай айтчу нерсе көп, убактыңарды албайлы. Бирок бир барып берсеңер билимканага. Бир барып ошол жерде бир күн жатсаңар, мурдагыдай жатаканабызда тамчы агып турбайт. Бүгүн Американын стандартында, Түркиянын стандартында, арабтардын стандартында жатаканабыз бар. 125 бала келгин балдарга 3 маал тамак бар. Айыл өкмөтү берет. Башка жерде өкмөт берет, Биздин айыл өкмөт шуну ишенип калган. Себеби айыл өкмөттүн төрагасы да өзүбүздүн окуучубуз. Бир эжекебиз 2 жыл директор болуп, эме деген Назипа эжеке, Назипа. Үлгүлөп кетет асына сурап койдум. Анан Назипа себеби кызым жазат менин эмелеримди, сүйлөгөндөрүмдү жар жерден. Анан Назипа эже сокур ичеги болуп, перитант болуп, эмеси кичине оор болуптур да. Анан 3 күн өзүн билбей жатып, операция кылган. 3 күндөн кийин көзүмү ачсам дейт, көп акалашандар дейт, эжеке койгонду. Көрсө бүт билимкананын бүткөндөр врач экен дейт. Рая больницанын 20%ге жакын врачы ноокат билимканасын бүткөндөр. Же төрагасы жөн эмелердин баары билимканадан болгон. Бир проблема бар билимканадан бүткөндөргө, пара албайт. Пара албайт, кызык да булар. Буну биз ошентип канына сиңирген үчүн бузук иштерге да барбайт. Баргандар анча-мынча болот эми. Анан кийин мисалы үчүн дагы акимиятка барсаңыз, же замаким, же руководитель аппарат сөзсүз билимкананы бүткөн болот. Азырда барсаңыз руководитель аппарат билимкананы бүткөн жигитибиз. Эми калганын айтып, мен мактанганда эмес. Ошентип баягы эч ким окубай турган маалда окуган бейбечаранын балдары бүгүн эл бийлегенге жакындап келатат. Мен ачыгын ошол жерде кечеги биз ошол жерде жолугушуу болду эми, чоң көп ата энелер аяк бактан келишти. Ошол жерде айттым, кайсы бир жылы ноокат билимканасын бүткөн бирөө президент болот деп. Жок дегенде премьер-министр болот. Себеби ал муктаждык. Бир муун айылдардан чыккан муун окубай калды. Ошол 35-40 жыл биз бу жерде окутуп койдук. Бир частный мектепте окугандар бул колунда барлар окутту. Себатта окутту, дагы башка да кичи тыйыныңыз бар. Мен көп акча төлөп деген жокмун эми. Примерно акча төлөшүп, Американский университетке төлөт, баарына контракт бар да, өтө оор. Билимкананын бүткөндөрдүн бир гана айырмасы бул контрактка окубайт, бюджетке даярдайбыз.
Biz o oğurtu degenini başında biz anca 1-2 yıl mınдай sistemasını tapmadık. Anan tavıp aldık. Hazır misal üçün былтыркы ortaça balığımız 70 balığımız büttü. 173,6 oldu былтыркы bal. 70'ten. Bir de çasını mektep. Sebat bolo, başkası bolo, Amerikalılar bolo, Agahan bolo jaşirişat. 70 bala bütse, son 5-6 öyle жақсы balalar. Kalganını alar aksa sazıraklara hareket kılışmaydı. Bizde buna 61 misal üçün benim baldarım 61 okuyup berdi, sizlerden okuyup. Bu жерде 61'de kanday. Buna 4'lü bütkönlüğün 5. klasta nazik A, B, V, G, D, E, C, J. Ana iyi de var da. Ama ben CT dep turaydı, aşıpka. 10 ko CT. CT болады. Keyinki жылы бұл 6 болып қалышы мүмкін. Анан keyinki жылы 5 болып қалады. 5 жалысына айдашат. Өттің бі? Айдай берет, шаарда конкуренция күштүү. Ордуга башка бирөөдү алып келет. Мен балам алып койчу. Жакшы билет, чыны даярдагам дейт. Ошентип отуруп 10 класс 11 10 класска киргенде канча калды? A, B, V kaldı. G yok, D yok. Bıyıl yok ya. 3 klas kalat. Ayım 11. klasa girgende belki 2 klas kalat. Oşunda klas komplekti 30 klas komplekt olsa bular 11 yıl mırın oşunda bektir olat emeden. Ministerstvodan. Bizdikileri anı kılbaydı hatta. Bizde abi olsa misal için mektepte. Abını dekansa al düşüyor, sürüyor. Okuyor, bari. Жалған адам жазып қоясың, башқа қыласың. Якобы мектебімізден мынанша бала бүтті, бірақ о ортада жоқ. Бюджетте жоқ. Бұл эми мамлекет баягы, мамлекеттин акчасын разбазаривание дегендерди түшүнсө болот да. Тыйып алабы, ошолорго кешикте апарып беришет. Мен аны кешикти кайра конокко барсам үйгө апарбайм айда, апарып апарып интернаттын кабирине салып коет элек да. Ушинтип отуруп 3-үнчү тапшырмабыздагы жакшы жыйынтык берди. Шул үчөөү баягы билимкананын атын чыгарган шул 3 нерсе. Мугалимдерибиздин жаңы мамилесин айтып бердим сиздерге. Эми кароолдорубуз баягы мен тазалаган уборщица деп коет го. Ошолорубуз мынтип көз караш мынтип койсо, бала ылайып бүтү менен кирбейт билимкананын ичиге. Себеби ошо сыйлаш үйрөнүштү. Ар бир эмгегин үйрөнүштү. Себеби баары келгин бечаралар, ар жактан келгендер. Ошентип отуруп буларга шүгүр окуучуларыбыз мындай кубанем көбүн тааныйт, эми сиздер да таанып каласыздар, булар адамгерчилиги бар.